Сиздин кесиптешиңиз депутаттын статусу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап атыптыр да. Кесиптештериңиз. Сиз таанышып көрдүңүзбү? Бүгүн экинчи окууда каралат экен. Эгер ал мыйзам долбоору кабыл алынса, депутаттын статусу кандай болуп калат? Жок, ал жерде тактоо иретинде болуп атпайбы? Мисалы үчүн Конституцияда депутаттын мандатын ажыратуу деген принцип жазылып калган. Ал эми мыйзамда жок болчу. Ошол себептен ошол сөзсүз иштеп чыгыш керек. Бул жерде конституциялык норма ишке ашыш үчүн кандай эрежеде, кандай тартип менен депутаттык мандаттан ажыратса болот деген тартип жазылат да. Муну күткөн нерсебиз, анан алданбаш керек, аны кабыл алса эле депутаттар кол тийбестикке жетет деп кандай эмес. Көрүп атпайсыңар канча депутаттарды каалаган учурда жоопко тартып атат, каалаган учурда кандай бир материалдар чыгып атат. Демек бүгүн Кыргызстанда бир гана кол тийбестикке ээ болгон бул президент кызматы. Калган баары тең кол тийгис болуп калды. Хотя сот менен депутаттар кол тийбестиги бар. Турмушта жок. Качып атпайбы? Кекиликке окшоп депутаттар. Эми баягы депутаттын статусу ар дайым жогору болуп келген, өзүңүздөр билгендей, ошол бийликте 3 бутак болсо, ошонун бир бутагы жогорку кеңеш билесиздер. Ошол эми мына бүгүнкү күнү жаңы ошол депутаттардын статусу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып атат. Эми депутаттардын баягы бүгүнкү күнү ар ким ар кандай айтат, депутаттардын статусу жогору бийик бойдон калат. Анткени ошол депутаттарды, президентти эл шайлап, эл ушул жерде көйгөйүбүздү айтып, мыйзамдарыбызды жазсын деп эл мандат берип ушул жерге депутат кылып жиберет. Сиз ошо мыйзам долбоору менен таанышып көрдүңүзбү? Жаңы мыйзам долбоорунда кандай артыкчылыктар белгилендиdir? Эми жаңы мыйзамда ушул мына мурда өзүңүздөр билгендей парламенттик өлкө болчубуз. Конституцияны өзгөртүп президенттик өлкө болду. Эми президенттик өлкө болгондон кийин баягы көпчүлүк айтат да, мына депутаттарды эч ким карабайт деп. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү статусу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып атат. Бүгүнкү күнү депутаттардын артыкчылыгы ошол мыйзамда баягы жакшы жактары көп да. Эми Кудай буйрса, аны ошол 3 окуудан кабыл алып сунуш кылып, ошол биз ар бир депутаттын билесиздер 5 жылдык мөөнөткө шайланат, 5 жылдык мөөнөтүбүз да өтөт. Кийинки депутаттар дагы уштуп статусу жакшы болсун деп ошону бүгүнкү күнү карап атабыз да. Эми депутат статусу неприкосновенный болуш керек, депутаттар ошондо коркпой чечимдерди кабыл алышат. Мен ойлойм, азыр экинчи окууга алып келсе, карап дагы талкуулайбыз, анын үстүнөн да иштейбиз. Жаңы мыйзам долбоорунун негизинде депутаттарга кандай артыкчылыктар берилет? Эми азыр бизге көп эле артыкчылыктар берилиш керек. Депутат неприкосновенный болуш керек. Азыр ошонун үстүнөн мына экинчи окууда талкуулайбыз. Болбосо бизде дагы предложениялар бар, аны көрөсүздөр аз талкуу учурунда. Сиз бул мыйзам менен таанышып көрдүңүзбү? Ушул мыйзамда ушундай беренелер бар бекен? Бул мыйзамда беренелер бар, буда көп беренелер бар. Азыр во время жанагы прениянын ичинде талкуу болгондо угасыңар, көрөсүңөр, аз бизде өз темелерди көтөрүп чыгайык, эми аз башталгандан кийин аны угасыздар. Депутаттардын статусу жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сунушталып атыптыр сиздин кесиптештериңиз тарабынан. Эгер ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, депутаттын статусу кандай болуп калат? Сиз тааныштыңызбы? Бул боюнча мен азыр айтыш эрте дейм. Анткени бул чики ушул элек. Буга чейинки кабыл алынган эле депутаттардын статусу боюнча азыркы мындай өзгөртүүлөрдү киргизгени бул буга чейин бир аз түшүнбөстүк жерлер бар эле. Ошо бүгүнкү күнү мыйзамды алып келген өкмөт тараптагы адамдар ошо ортоңку трибунага чыгып ошол жерде доклад өткөзүш керек. Ошонун арасында азыр комитеттин төрагалары деген да киргизип койгон экен. Мына ошону эми комитеттин төрагалары же болбосо сунуш берип мыйзам берген депутаттар өз ордунда мыйзамды окуп, ошону добушка койгондо өзү басканга мүмкүнчүлүгү түзүлө турган боюнча да. Эми бул жерде мындай да биздин депутаттын статусу боюнча биринчи кезекте бүтүн конституцияда белгиленген. Экинчи регламентте биз кабыл алдык бул. Үчүнчү депутаттын статусу жөнүндө бүгүнкү күндө каралып атат. Мен ойлойм, ал депутаттын статусу жөнүндө закон бүгүнкү күндө керек.
керек. Себеп бізде кээде депутат мындайда ел ошондо мурдагыга салыштырма алып кандай артыкчылыкка ээ болот? ел өкүлүбүз біз элдин атынан сүйлөйбүз да, элдин атында элдин көйгөйүн айтабыз. Ошон үчүн депутаттык статус жөнүндө закон сөзсүз түрдө керек. Мурун деле ошондой болуп келген. Биз эми бул жерде мындайда кээ бирлерибиз ар кандай кылып түшүнүк кылабыз да. Депутаттын статусу керек деп дагы кайталайм, бирок өзүбүзгө мурунку укугубузду, милдетибизди биз толук аткарышыбыз керек. Ошондой эле болуп кетип атат. Өкмөттүн 1 жылдык ишине кандай баа бересиз?